Ош Прим телеканалының эфиринде жаңылыктар кызматы өз ишин уланта. Студияда Наяз Ашматов алгач бүгүнкү күнгө алынган кабарларын кыскача түрмөгө. Кара Суу районунда казылып жаткан чуңкур көчүп 2 адамды басып калды. Премьер-министр Сапар Исаков Өзбекстанга барды. Казакстандын тиешелүү кызматтары кыргыз жүк ташуучуларын мыйзам бузууга айыптап жатат. Өкмөт Кыргызстанда казылып алынуучу көмүрдүн баасын төмөндөтөт. Кыргызстандын аймагында 3 ноябрдан тарта аба ырайы кескин өзгөрүп, көпчүлүк аймактарда жамгыр жаайт, толурго кар түшөт. Айрым жерлерде катуу жаан-чачын болушу ыктымал. Батыштан келген шамалдын ылдамдыгы айрым жерлерде секундасында 18-23 метрге жетиши мүмкүн. Мындай туруксуз аба ырайы айыл чарба иштерин, автоунаа, энергетика жана коммуналдык кызматтардын жумушун жана жайыттарда мал кармоону кыйнатат. 3 ноябрда түнкүсүн жаан-чачын болбойт. Күндүз Чүй, Талас, Жалал Абад облустарынын кээ бир райондорунда жамгыр жаап, толурго кар түшөт. Бишкек шаарында түнкүсүн жаан-чачын болбойт. Кечке жакын жамгыр жаашы мүмкүн. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Түнкүсүн 13-15, күндүз 20-22 градус жылуу болот. Бүгүн Кара Суу районунун Шарк айыл аймагына караштуу Мадмаров көчөсүндө канализация үчүн казылып жаткан чуңкур 2 адамды басып калды. Ош шаарынын тургундары ал жерде 10-15 күндөн бери бирөөнүн үйүндө жалданып иштеп жатышкан. Алар жерде 5 метр чуңкурлукка казып бүтөөр замат топурак кайрадан өздөрүн басып калган. Окуя күндүзгү саат 12:30 чамасында жүз берип, өзгөчө кырдаалдар менен иштелген. Ош шаардык бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан жабыр тарткандардын сөөгү чыгарылды. Андан сырткары бир адам жеңил жаракат алып үйүнө жеткирилди. Эч кандай адистердин кеңешсиз иштеп жаткандар тиешелүү талаптарды аткарбагандыктан ушундай кырсыкка туш болгондугун тиешелүү кызматкерлер билдиришет. Şu өлгөндөрдөн экөө 1985 жылкы мына бир адырда жашаган тургуну, анан ошондой эле дагы 85 жылкы дагы бир өлгөн, ал деле ушу Ош шаарынын ушу бир адырдын тургуну болгон. Şu kuruluş normalarını saqtagan emес. Себеби жерди 5 метрге чейин казып, жердин астына кирип кетишкен да. Анан жер өзүңүздөр билгендей жер ным болуп, жер кулап, ошо 2 тургунду басып калган. Ош шаарынын Навай паркында иш алып барган каладагы жалгыз зоопарктын иш аракеттери мыйзамга туура келбейт. Мындай чечим менен Ош шаарынын тийиштүү кызмат адамдары кечээ күнү аны бузуу аракетин көрүшкөн. Бирок бүгүнкү күндө кайрадан ишин улантып жаткан зоопарктын буздурулушуна эмне себеп болгон? Абайнур Большевиков айтып берет. Ош шаарында мыйзамсыз курулуштардын ишин токтотуу максатында бир топ иштер алып барылууда. Маселен, кечээ күнү Кара Суу көчөсүнүн номер 20 дарегиндеги бир топ жылдардан бери мыйзамсыз соода сатык ишин жүргүзүп келген 10дон ашуун контейнерлер сот аткаруучулар тарабынан алынып салынса, ага улай эле калаанын Навай паркындагы зоопаркты да бузуу иштери башталган. Анын себебин тийиштүү кызмат өкүлдөрү келишимге каршы келгендиги менен түшүндүрүшүүдө. Негизги бул Навай парк, эс алуу парк Ош шаар муниципалдык башкармалыгы менен келишим түзүп, аренда алынган 5 жылга. Аренда алынганда ушул эс алуу бак деп алынган. Анан кийин кошумча жерди кошуп бергенден кийин булар келишимде зоопарк деп айтылган эмес. Келишимде көрсөтүлгөн зоопаркты булар куруп алуу уруксатсыз. Бир нече жолу письменный, устный дагы кат түрүндө эскертүү берилген. Учурда бул зоопаркта 35тен ашуун жаныбарлардын түрү бар. Мында аюудан тартып карышкыр, түлкү, маймыл, элик, суур, жыландар болсо, канаттуулардын да бир нече түрүн көрүүгө болот. Ал эми бузуу иштеринен кийин жаныбарлар коркуп калганын, жаналарды калууна келтирүүнүн аракети көрүлүп жатканын зоопарк администрациясы билдирди. Кече кичине стресс болду, мыналарды тумшуклары сынып, уже мурунлары жарылып, мына кашкырлар уже бойсунбай койду бизге, бара албай койдук алдыга. Мына кийлер чыгып кетти кече, карып албай койдук. В общем, стресс системада уже эч нерсени кабыл кылмай койду. А так биз свободный вакытларыбызда мына кашкырды алдыга киребиз, түлкүлөрдү алдыга киребиз, лемёныкларды алдыга кирип, эркелетебиз уларды, чтобы элдер менен мынандай келсе, коркутуп, тиштейм деп, үркүтүп койбасын деп, свободный времяда биздин мына сотрудниктарыбыз өз адамдарыбыз кирип заниматься кылабыз. Келишимге ылайык бул жайды ижарага алган тараптар эс алуу зонасын салуусу керек болчу. Бирок ишкерлердин айтымында парктын ичинде мындай жайлар көп болгондугуна байланыштуу тургундарга керектүү деп зоопаркты ишке киргизишкендигин айтышат. Самолет дейсизби, мына карусель дейсизби, хайнчалекми, мына поездми, эмне дейсиз, хаммасы бар. Ошону яна кайтып кылыштан максат жок да.
yangilik kiritish kerak xalqqa. Xalqimizga yangilik olib kirish kerak. Baldarni ko'rsatish kerak. Bilmagan narsalarni o'rgatish kerak. Мындан улам азыр шаар бийлиги жана жеке тараптардын ортосуна келишим кайра баштан каралууда. Эгерде курулуштун иш алып баруусуна уруксат берүүчү мекемелер макулдугун берсе, буздурулбайт. Азыр күндө булар жаңыдан арыз менен кайрылышты. Ошо арыз кайрылганда ошо тиешелүү кызматтардан азыр корутунду чогултабыз. Мүмкүнчүлүк болсо, эгерде ушул жер калтыра турган же болсо башка жака көчүрө турган иш алып барабыз да. Охрана общество животных ошолор бар, архитектура бар, ошолор баардык корутунду берет. Ак буран мына жээгинде курса болобу ошолор санэпидстанция ошолор баардык корутунду бергенден кийин анан чечим чыгарабыз. Канткен күндө ар бир жара мамлекеттин мыйзамдарынын негизинде иш алып баруусу кажет. Антпесе тоң моюндардын айынан калаанын аймагында туура эмес салынган имараттар, үй салуучу жайлар бүгүнкүдөн да көбөйүп кетүүсү толук мүмкүн. Абай Нурбайшибеков, Тайыр Аматжан уулу, Ош Бирим жаңылыктары. Премьер-министр Сапар Исаков бүгін 2 ноябрда Өзбекстан Республикасынын Ташкент шаарына барды. Иш сапарын алкаганда көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине кирген өлкөлөрдүн өкмөт башчыларынын кеңешинин кезектеги жыйынына катышат. Ташкент шаарындагы эл аралык аэропортто өкмөт башчы Сапар Исаковду Өзбекстан Республикасынын премьер-министринин орун басары Нодир Отаджанов тосуп алды. Премьер-министр Сапар Исаковдун КМШга кирген мамлекеттердин өкмөт башчыларынын кеңешинин кезектеги жыйынына катышуусунун алкагында бир катар эки тараптуу жолугушуулар болору күтүлүүдө. Кыргыз Республикасынын делегациясынын курамында Тышкы иштер министри Эрлан Абдулдаев, биринчи вице-премьер-министр Толкунбек Абдыгулов баштаган бир катар мамлекеттик кызматтын жетекчилери бар. Кыргызстандык жүк ташуучулар Казакстандын мыйзамдарын көп бузуп жатканын аталган өлкөнүн инвестиция жана өнүктүрүү министрлиги кабарлады. Маалыматта 1 ноябрдан 2 ноябрга чейин текшерүүнүн жыйынтыгы менен Кыргызстандан барган 149 унаа 16 ирет мыйзам бузганы айтылат. Алар билдиргендей негизинен тез арада бузулуучу жүктөрдү ташуу үчүн сертификаттын жоктугу, салмак параметрлеринин бузулушу анықталган. Айыппулдун көлөмү болжол менен 30.500 сомду түзгөн. Мекеме мыйзамдын бузулушу тууралуу маалымат Кыргызстандын укук коргоо органдарына берилгенин кошумчалады. Белгилей кетсек, эки мамлекеттин чек арасындагы тоскоолдуктар 10 октябрдан тарта жаралган. Сапар Исаков Казакстанга барып, жүргүнчүлөр автобустарын жеңил жана жүк ташуучу унааларды коюп берүү боюнча макулдашкан. Кийин бул маселе Ереванда өткөн ЭАЭП мамлекеттеринин өкмөт башчыларынын жыйынында каралып, анда казак премьери Бакытжан Сагентаев Кыргызстандын өкмөтүн бажы башкаруусу алсыз болуп жатканын айтып, окуя башка жакка өңүт алган. Учурда эки өлкөнүн өткөрмө бекеттеринде 600-дүн тегерегинде унаалар кезекте турат. Жогорку кеңеш ар жылы 7-8 ноябрь күндөрүн тарых жана ата-бабаларды эскерүү күнү катары белгилөө жөнүндө токтом кабыл алды. Ошондой эле бул токтом аркылуу майрам күндөрүнө байланыштуу мурда кабыл алынган бир катар токтомдор жокко чыгарылууда. Жакында президент Алмазбек Атамбаев тарых жана ата-бабаларды эскерүү күнүн белгилөө жөнүндө жарлыгы жарыяланып, анда жогорку кеңешке тиешелүү өзгөртүүлөрдү киргизүү чарасы сунушталган. Буга байланыштуу Кыргыз парламенти эмгек кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоорунда талкуулап тиешелүү сунуш пикирлерди айтышты. Өкмөт Кыргызстанда казылып алынуучу көмүрдүн баасын төмөндөтөт. Бул үчүн мамлекеттик жөнгө салуу ыкмасы киргизилерин бүгүн парламентте маалымат берип жатып, вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиев билдирди. Азыр Тажикстан өзгөчө Өзбекстан ачылганы менен көмүр кымбаттап кетти. Бааларды кармайбыз, 7 сомдон түшүрөбүз. Монополияга каршы мекеме разрездин өзүндө 1200 сом деп аныктап берген. Ташууга кеткен чыгымдарды эске алыш керек деди ал. Маалыматка караганда учурда Бишкек жылуулук электр борборуна Казакстандан көмүр ташыла баштады. Кечээ кара отун жүктөлгөн 6 вагон бүгүн 9 вагон келди. Ноябрда дагы коңшу мамлекеттен 100 000 тонна көмүр алынып келиши күтүлүүдө. Эске салсак, депутат Төрөбай Зулпукаров Кыргызстандын түштүк аймагында көмүр баасы өтө жогорулап кеткенин айткан. Анын белгилешинче, былтыр 1 тонна 4 000 тегерегинде болсо, быйыл 8-9 000 чыгып кеткен. Кыргызстан быйыл соңку жылдары алгачкы жолу кышкы сезондо электр энергиясынын таңкыстыгысыз баштап жатат. Бул тууралуу вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиев билдирди. Маалыматка караганда, токтогул суу сактагычындагы суунун сарамжалдуу пайдалануунун аркасында электр энергиясын ички рынокко эмес, тышкы рынокко да сатууну камсыздоо жана коңшу мамлекеттерге экспорттоо ишке ашырылууда. Өкмөттүн жаңы дорго 40 кадам программасында электр энергиясын жылытуу, ысык суу менен жабдуу жана тамак аш даярдоо максатында пайдалануунун техникалык шарттарын берүүгө чектөөлөр алынып салынды.
Белгилүү болгондой, мындай чектөө 2011-жылы кирген болчу. Буга чейин Кыргызстанда токтогул суу сактагычында суунун тартыштыгынан улам кышкы мезгилде өлкө бир топ энергетикалык кыйынчылыктарга түшкөн. Эркектердин ден соолугун текшерүү жумалыгы 23 октябрда башталып 1 ноябрда аяктады. Бул мезгил аралыгында улуттук госпиталдын алдындагы республикалык урология илим изилдөө борборуна эле 1600-гө жакын киши кайрылды. Алардын 30% зарга чыгуучу органдардын бузулганы, простата аденомасы илдеттеринен жабыркайт. Ал эми жаштардын көбүнүн варикоцеле дарты аныкталган. Кайрылгандардын 12% тукумсуздуктан жабыркай турганын аныкташкан. Ошондой эле кант диабети, атеросклерозго чалдыккандар да көп. Пенсионерлер арасында простатит менен кайрылгандар да болгон. Ачык жерде курулуштарда иштегендердин да ден соолукка байланыштуу көп кайрылуу келген. Аталган мекеме билдиргенде, урология борборунун дарыгерлери эркектерди өз саламаттыгына кам көрүүгө, алкоголдон баш тартууга, сууктан сактанууга, сергек жашоого умтулууга, майлуу холестерин көп азыктарын пайдаланбоого, туура тамактанууга чакырышты. Ош шаарына жылуулук 6 ноябрда бериле тургандыгын шаардык мэриядан кабарлашты. Буйрукка шаар мэри Айтмамат Кадырбаев кол койгон. Объектилерге жылуулук берүү алгач мектеп, бала бакча, оорукана, төрөтканаларга, андан соң турак үйлөргө жана жылуулук үчүн карызы жок өнөр жай ишканаларга кошулат. Ал эми Бишкек шаарында жылуулук 17 октябрда берилген. Кара кысмак жаш көчөттөрдү өстүрүү бакчасы жаңыланып, жаңы күнөөсканалар курулуп жатат. Мамлекет тарабынан 1969 жылы Ош шаардык көрктөндүрүү жана жашылдандыруу чарба комбинатына төлөккөн айылынан 28 гектар аянт бөлүнүп, өз убагында каралбагандыктан көпчүлүгү жергиликтүү бийлик тарабынан жарандарга жеке турак жай курууга берилип кеткен. Учурда 8 гектар аянты гана аталган муниципалдык ишкананын үлүшүндө калган. Бул тууралуу кененирээк кабарчыбыз Чынарбек Алипбековдун материалында. Кара кысмак жаш көчөттөрдү өстүрүү бакчасы көп жылдан бери кароосуз калып келген. Ош шаардык көрктөндүрүү жана жашылдандыруу чарба комбинаты тарабынан 2 жылдан бери жандандыруу иштери жүргүзүлүп, жалпысынан 2000 чарчы метрди түзгөн 5 күнөөскана курулган. Кышында жылуу болуш үчүн от казанда коюлуп, 70 000 тонна көмүр алып келинген. Жалпысы мына теплицаны болчу да 3 теплица эбени хвойный эмелерди эктик, можжевельник, арча эмелерди. Где-то 12 000 көчөт бар да. Эми пока эбочу өстүрүп болчу, где-то эми өздөрү билесиңер бу. Көчөгө чыкканда курайт эми болот. Эми болот, 8 000 тайыр болот. 2 жылдан Кудай буйруса. Шаардагы эс алуу бактары оңдолуп, бак дарактарды, гүлдөрдү эгүүчү аянттар да кеңейип баратат. Андыктан аларга көчөттөрдү камсыздоо үчүн аталган күнөөсканада 100 000 деген гүлдөрдүн көчөттөрү эгилген. Андан сырткары дагы 1200 чарчы метрди түзгөн 2 күнөөскана гүл уругун өндүрүү үчүн салынып жатат. Жаңы технологияда салынып жаткан күнөөскана 1 айдын ичинде ишке кирүү алдында турат. Азырда 2 парк куруп атабыз. Себеп дегенде көчөтү бу дарактан көчөтүн башкасы биз дагы гүлдөн чыгарабыз да. Гүлдү даярдаш керек, майга, шарга. Ошондой болуп, осенний гүлдөр баарын болуп атабыз да, жагылап. Бу жерде где-то Кудай буйруса, где-то 500 000 гүл өстүрөбүз да, көчөттөр. Ошо баары шаарга менен. Жашылдандыруу комбинаты мурда гүлдүн, көп жылдык өсүмдүктөрдүн көчөттөрүн жеке ишкерлерден сатып алып келишсе, бул жер ачылгандан бери ал нерсе токтогон. Бул жердеги арчанын көчөттөрү да 1 жылдан соң отургузганга жарактуу болот. Мындан 5 жыл мурда сыртка эгилген арчанын көчөттөрүнүн өсүшүндө жакшы жыйынтык болгон эмес. Отурулганына 5 жыл болуп калды, бирок бул теплица менен мына сырттагы отурулган көчөттөрдүн айырмасы чоң болот экен. Теплицада мына өзүңөр көрдүңөр, былтыркы, мурдагы жылкы эгилген көчөттөр уже ушуларга барабар болоюн деп калды. Ал эми бул талаада отурулган көчөттөр уже 5 жыл болсо дагы булардын багы өсүүсү абдан кеч болот экен. Анан бир 10 көчөттөн бир 4 жылына өлүп калат экен да. Күнөөскана иштеп турса, Ош шаарын кеңири камсыздоого жетет. Андан сырткары экспортко чыгарсак да болот дейт адистер. Алардын айтымында учурда Монголия, Кытай, Өзбекстан мамлекеттеринен жана Кыргызстандын аймактарынан кардарлар келип, көчөт өндүрүп берүү сунушу менен кайрылышууда. Андыктан күнөөскананы дагы да кеңейтүү иштери жүрүүдө. Союз убагынан калган бул жерде дагы бир эски күнөөскана бар. Анын дагы квадрат метри 1000 квадрат метрге жакын. Муну 2018 жылкы иш планга киргизип жатабыз. Кудай буйруса 2018 жылы
бул жерден дагы бир 1000 квадрат метрге жакын күнөскананы кайра оңдоп түзүүдөн өткөрүп, бул жерде дагы гүлдөрдү, көчөттөрдү өстүрүп чыгарып, багы шаарды көчөт менен гүл менен камсыз кылабыз деген пландарыбыз бар. Учурда кара кызмак жаш көчөттөрдү өстүрүү бакчасынын аянты темир тор менен тосулууда. Болбосо жергиликтүү айыл мал жайуучу жайыт кылып алышып, жаш көчөттөр мал жандыктарынын туягынын астында калып кетүү коркунучу бар. Чынарбек Алипбеков, Кудайберди Дыйканов, Ош Бирим жаңылыктары. Бүгін 2 ноябрь Кыргызстанда маданият кызматкерлеринин кесиптик майрамы. Буга байланыштуу өлкөнүн бир топ аймактарында салтанаттуу иш-чаралар уюштурулду. Ош шаарынын Бабур театрында да калаанын маданият кызматкерлери кесиптик майрамын белгилешти. Иш-чарага Ош шаарынын мэри, шаардык кеңештин депутаттары жана маданият кызматкерлери катышты. Майрамдык күндүн урматына чакан программадагы концерт уюштурулуп, маданият тармагын даңазалаган ырлар, сахналык көрүнүштөр көрсөтүлдү. Иш-чаранын алкагында бир топ жылдардан бери үзүлүү эмгектенип, элдин маданий өнүгүүсүнө салым кошуп келе жаткан кызматкерлер кала башчысынын ардак грамотасы жана баалуу белектери менен сыйланышты. Жалпы элдин көңүлүн көтөргөн шайыр инсандар менен элибиз сыймыктанып да даңктанып да жүргөн. Быйыл Байыркы Ош шаарында биз маданий жаатында эмгектенишкен биздин чыгармачыл топтордун башын бириктирип, ушул Бабур атындагы драма театрында жалпы ушул шаардын байыркы жалпы шаардык болобу, областтык болобу же республикалык болобу жалпы өнөр адамдарынын бүгүн жыйынын өткөрүп жатабыз. Сиздерге тааныштырмакчы болгон кабарлар топтому мына ушулар болду. Алдыда болсо эртеңки күндүн аба ырайы тууралуу маалымат, ушул жана башка кабарларды сиздер Ош Бирим чекит KG сайтынан окуп кеңири таанышып алсаңыздар болот. Кайрадан эфир аркылуу амандыкта жолугушканча.